Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү маанай кандай сабакка? Ана эмесе маанайыңар жакшы болсо балдар сабакты кунт коюп укканга аракет жасайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы. Сабактын темасы заттын атын билдирген сөздөр деп аталат. Заттын атын билдирген буга чейин биз сөз түркүмү жөнүндө маалымат алганбыз. Заттын атын билиш үчүн бизге сөздөрдө заттын сүйлөмдүн ичинен затты табышыбыз керек. Заттын атын билиш үчүн биз ким эмне, кимдер эмнелер деген суроону билсек, анда заттын атын таба алабыз, балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакта сүрөттөрдү көрүү менен зат атооч сөздөрдү табабыз. Зат атооч сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Табышмактын жандырмагын сүрөт аркылуу таба алабыз, балдар. Бүгүнкү азыркы табышмактар дагы, сүйлөм түзгөндө дагы бүт бардыгы бүгүнкү тема зат атоочтун атын билдирген сөздөргө байланыштуу болот. Ошол себептен бүгүнкү сабакка кунт коюп көңүл буруп, анткени буга чейин биз зат атооч боюнча жалпы маалымат алганбыз, текстин ичинен дагы тапканбыз зат атооч сөздөрдү. Ошол себептен жакшы иштегенге аракет жасагыла, балдар. Бизди курчап турган нерселердин бардыгы зат болот. Бизди курчап турган нерселер, бизди курчап турган айлана чөйрөнү жөнүндө айтылып атат. Заттын атын билдирген сөздөр ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берет. Мен буга чейин да айтып кеттим. Заттын атын биз табыш үчүн сүйлөмдүн ичинен болобу, тексттин ичинен болобу, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроо бергенге үйрөнүшүбүз керек, балдар. Карагыла, сүрөткө көңүл бургула. Сүрөттү аябагандай. Эмнелер көрүп турат ал сүрөттөн? Ойлонуңар, балдар, эмне булар? Эмне? Текчелерде биз керектүү буюмдар турат, дүкөн. Карагыла. Аны саткан адам турат, сатуучу. Карагыла. Ким деген суроону берсек, биз эмнени таап чыгабыз? Заттын атын билдирген сөздү таап чыгабыз. Бул жерге деле суроо беребиз. Эмнелер булар? Бизге керектүү буюмдар, Көрдүңөрбү, балдар? Биз биринчи заттын атын билиш үчүн, мынакей заттын аты бул жерде турат. Ким деп. Эми тапкылачы, балдар? Силерге табышмак болсун бул. Ким деп суроону берип койдук, мына балдар, карагыла. Ким? Сатуучу. Заттын атын билдик. Ким? Сатуучу экен. Эми ушуга эле сүйлөм түзөбүз, балдар, карагыла. Сатуучу дүкөндө иштейт. Сүйлөм түзө алдык деген ойдомун. Сатуучу дүкөндө иштейт. Заттын атын билдирдим. Сатуучу дүкөндө иштейт. Ким деген суроо аркылуу заттын атын билдик. Андан ары, балдар, карагыла. Ким? Сүрөттө карагылачы. Ким деп ойлойсуңар, балдар? Бул ким деп ойлойсуңар? Бул жерде аябагында жакшынакай кийинген, чач жасалгасы бар, колунда микрофону бар, мынакей. Карагыла. Ким болушу мүмкүн? Заттын атын билиш үчүн мына ким деген суроону койдук. Кана ойлонуп көргүлө, балдар. Азаматсыңар, ырчы. Ким? Бул ким? Бул ырчы. Эми сүйлөм түзүп көрөйүкчү, балдар. Сүйлөм түзүп көрөбүз, балдар. Мен чоңойгондо ырчы болгум келет. Ким болгум келет? Ырчы болгум келет. Азаматсыңар. Эми мен силерге жөн суроо коюп койдум. Кимдер? Эмнелер? Кимдер заттын атын тапкыла? Кимдер? Окуучулар. Туура. Эми эмнелер деген суроонун жообун тапкыла. Эмнелер булар? Бизге дайыма керек. Эмнелер? Булар эмнелер болушу мүмкүн, балдар? Кимдер? Окуучулар. Эмнелер?
Окуу куралдары. Карагыла, окуу куралдары. Кадимки эле сызгыч, түстүү калем, китеп кап, глобус, доска, бор. Мынакей көрүңөрбү? Окуу куралдары. Эмнелер? Окуу куралдары. Кимдер? Окуучулар. Азаматсыңар балдар. Китептер. Кана эмнелер? Китептер. Заттын ушул жерде көзгө көрүнгөн, бизди курчап турган нерселердин баардыгы заттын атын билдирет экен. Бул жерде көрүп турган нерселердин баары эмнени билгизип атат бизге? Заттын атын билгизип жатат. Заттын аты дегенде мына кимдер? Мына заттын аты окуучулар дедик, жоон таптык. Эмнелер? Окуу куралдары. Эмнелер? Китептер. Мына заттын атын билип жатабыз балдар биз. Эми бул жерден карагыла. Кандайдыр бөлмөнүн ичи болуп атат, балдар. Ойлонуп көргүлөчү. Кимди көрүп атабыз? Мугалимди көрүп атабыз. Кайсыл жери болушу мүмкүн? Силерге суроо. Мектепте сени кимдер жана эмнелер курчап турат? Бүгүнкү темага аябагандай байланыштуу. Мектепте сени кимдер жана эмнелер курчап турат? Мектепте бизди кимдер курчап турат? Мугалимдер, окуучулар. Анан карагыла. Бөлмөлөр, класс. Мектепте сени кимдер жана эмнелер курчап турат? Заттын атын билгизип жатат. Мына бизди курчап турган нерсе, мына бөлмөдө бизди эмне курчап турат? Мугалим, окуучулар, окуу куралдары. Мынакей, карагыла. Жооп. Эгер жакшы жооп эмне кылсаңар, жазып отургула балдар. Мектепте сени кимдер жана эмнелер курчап турат? Эми карагыла балдар. Бул жерден биз эмнени көрүп турабыз? Эмнени көрүп атабыз балдар? Бул жерден биз карагыла. Кандай бөлмөнү көрүп атабыз? Бул бир адамдын бөлмөсү окшойт. Карагыла. Китептер, саат, терезе, терезенин текчесинде гүл, мынакей окуучу, стол менен кийим салуучу шкаф, сүрөт. Биз буга кандай суроо берсек болот, балдар? Кандай суроо берсек биз туура суроо бере алабыз буга? Бөлмөдө бизди эмнелер курчап турат? Бөлмөдө бизди эмнелер курчап турат? Бөлмөдө бизди эмнелер курчап турат? Азаматсыңар кимде-ким тапса, бөлмөдө бизди заттын атын билдирген сөздөр курчап турат. Буюмдар деп коюнчу, сөздөр эмес, буюмдар курчап турат. Гүл, эмне? Гүл, эмне? Терезе, эмне? Стул, эмне? Стул, эмне? Оюнчук, эмне? Китептер. Заттын атын билдирген буюмдар бизди эмне кылып турат экен? Курчап турат экен. Бөлмөдө бизди эмнелер? Ошондо биздин айлана чөйрөнүн баардыгын курчап турган нерселер, булар экен заттын атын билдирген нерселер, буюмдар экен. Эми табышмактардын жандырмагын табабыз, балдар. Калгып жылат асманда. Бул дагы бизге бүгүнкү сабакка аябагандай тиешелүү. Заттын атын билдирип турат. Табышмак калгып жылат асманда. Кимде-ким тапса, азаматсыңар. Карагыла, мынакей мындай болуп чыгат. Эмне экен бул? Калгып жылат асманда. Булут. Сүрөт аркылуу таап атасыңар болуш керек да. Салынып буга гүл турат. Салынып буга гүл турат. Карагыла. Эмне экен? Ваза. Буркурап өсөт короодо. Эмне экен булар, балдар? Гүл экен, карагыла. Буркурап өсөт короодо. Гүлдөр. Калгып жылат асманда. Булут. Салынып буга гүл турат. Ваза. Мышыкты кетет кубалап. Балдар ойлонгула, бул эмне? Мышыкты кетет кубалап дейт.
мышыкты кубалап кетет экен. Мышыкты ким көбүнчө эмне кубалайт? Тышкан кубалайбы? Жолборс кубалайбы балдар? Кана таап көрөйүкчү. Силерге ойлонууга убакыт беремин балдар. Мышыкты кетет кубалап. Ит. Биринчи. Туура деп ойлойсуңарбы? Табышмактын жандырмаган табабызына калгып жылат асманда. Булут. Буркурап өсөт короодо. Гүлдөр, жыты ушунча соон буркурайт эмеспи гүлдөрдүн. Салынып буга гүл турат. Некен бул балдар? Ваза. Мышыкты кетет кубалап. Ит. Азамат кимдигин туура тапса, анан кийинки табышмакка. Токойдо жүргөн жаныбар. Токойдо жүргөн жаныбар. Токойдо кандай жаныбар жүрүшү мүмкүн, ар кандай жаныбар жүрөт. Ар кандай жаныбар жакшы көрсөңөр да айтсаңар болот. Айланып уну бийлейбиз. Кайсы учурда биз айланып бийлейбиз? Эмнени айланып бийлейбиз? Бул дагы зататочко тиешелүү балдар. Айланып уну бийлейбиз. Токойдо жүргөн жаныбар. Кимдигин тапкан болсо, анда асамасыңар балдар. Бул эмне? Токойдо жүргөн жаныбар. Тыйын, чычкан. Айланып уну бийлейбиз. Балаты. Бул балатыны кайсыл учурда, кайсыл майрамда биз бийлейбиз? Жаңы жыл майрамында биз балатыны айланып бийлейт экенбиз. Кимдигин тапкан болсоңор, азаматсыңар. Эми бул жерден балдар биз эмнеге көңүл бурабыз? Заттын атын билдирип атат. Эмне? Балаты. Эмне? Тыйын, чычкан балдар. Көрдүңөрбү? Заттын атын билдирген табышмактарды да таап бүттүк. Ана эмесе балдар, силерге мен аябагандай кызыктуу көмөчүнан деген жомокту окуп бергим келип атат. Бул жеринде дагы заттын атын билдирген кандай сөздөр бар экенине көңүл бургула балдар. Көмөчүнан. Илгери бир абышка кемпир болуптур. Бир күнү абышка байбиче мага көмөч бышырып берчи деп суранат. Эмнеден бышырам? Унумуз да жок. Сен кампаны шыпырып, булуң бурчтун кырып чогултуп көр. Кемпир айткандай кылып, 2 уч унду чогултуп алып, каймак менен камыр жууруп, тоголок көмөч жасады да, мештин ичинде бышырып, муздасын деп терезеге коюп коет. Көмөч жата бергенден тажап, томулонуп, дөңдөн чөптөн жолго түштү да, андан ары жол менен томолонуп жөнөйт. Көмөч томолонуп бара жасаасынан коен чыгат. Көмөч, мен сени жейм. Жебе мени коен. Андан көрө мен сага кандай ырдап берем уксаң? Коен кулактарын тикчейтип тыңшап калса, көмөч ырдай баштайт. Мен көмөчмүн, кампадан шыпырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен жуурулгам. Мен меш ичинде бышырылгам, терезеде муздатылгам. Мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам. Бул көмөчүнөн жомогу. Аябай силерге жакты болуш керек деп ойлойм көмөчүнөн. Эми карагыла балдар. Бул жерден илгери бир абышка кемпир болуптур. Бизди айлана тегерек курчап турган заттар. Ким? Абышка, кемпир. Ким? Абышка. Ким? Байбиче. Эмне? Көмөч. Көрдүңөрбү булар? Заттын атын билдирип жатат бул жерде. Ыржактуу силерге балдар. Эми өзүңөр да таап көргүчү көмөчүнөн жомогунан заттын атын билдирген сөздөрдү таптыңар болуш керек деп ойлойм. Эмне? Көмөч. Мына бул жерде коен, эмне? Коен. Коен кулактарын тикчейтип тыңшап калса, көмөч ырдай баштайт дейт. Мына бул жерден карагыла. Көмөчүн ыры бул. Так, эми карагыла. Көмөчүнөн жөнүндө силерге көмөчүнөн качып
кеткен жактуу кемпир абышка кемпирден. Андан ары угантабыз, андан ары көмөч эмне окуяга кабылат экен. Сенден коен оңой эле кетип калам, деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Коен аны карап кала берет. Көмөч томолонуп токойдо бара жатса, алынан карышкыр чыгат. Көмөч, көмөч, мен сени жейм. Жебе мени карышкыр. Андан көрө менин ырымды уксаң. Көмөч ырдай баштайт. Мен көмөчмүн, кампадан шыбырылгам, кычыктардан кырылгам, каймак менен мен меш ичин шырылгам, терезеде муздатылгам, мен абышкадан кетип калам, мен кемпирден кетип калам, мен коёндон кетип калам. Сенден карышкыр оңой эле кетип калам, деп көмөч андан ары томолонуп кетип калат. Карышкыр оозун ачып карап кала берет. Томолонуп бара жатса, алдынан аюу чыгат. Кана көмөчүнөн жомок силерге жактуу балдар? Көмөчүнөн жомогу аябагандай кызыктуу жомок, ушул жерден карагыла. Сенден коен оңой эле кетип калам. Тапкачы? Заттын атын билдирген сөз коен. Көмөч. Жакшылап көңүл бурабыз балдар. Коен, анан көмөч. Эмне чыгат алдынан? Карышкыр чыгат балдар. Бул жерде да көмөч дейт. Ким? Мен дейт. Карышкыр. Көмөч заттын атын билдирип атат балдар. Эми булурдан да таап көргүлө балдар өзүңөр. Burada карап көңүл бурсаңар, мен көмөчмүн. Мен деген. Эмне? Каймак. Ким? Мен. Ким? Мен. Булардын бардыгы эмне экен? Карышкыр, аюу. Булардын бардыгы заттын атын билдирген сөздөр. Ушуна балдар көңүл бурсаңар, мына көмөчүнөн дегенде да бүт бардыгында, бардык кана ар бир сүйлөмдө эмне болду? Заттын атын билдирген эмнелер кетип атат? Сөздөр кетип жатат. Эгерде заттын атын алып кое турган болсо кандай болот? Көңүл бурсаңар, илгери бир болуптур. Көрдүңөрбү? Бул жердеги абышка кемпир деген заттын атын билдирген сөздү алып койсок, эмне болуп калат экен балдар бул жерде? Анда сүйлөм туура эмес түзүлүп калат. Илгери бир болуптур. Бир күнү мага бышырып берчи деп суранат. Көрдүңөрбү? Ошол себептен кайсы гана теманы өтпөйүк, ошол темага аябагандай көңүл бурушубуз керек. Заттын атын билдирген сөздөр жок болсо да, жок болуп калса, анда эмне болот экен? Сүйлөм туура эмес түзүлүп калат экен. Ошол себептен биз сүйлөм түзүп атабызбы, текст жазып атабызбы, жомок окуп атсак дагы эмне кылышыбыз керек экен? Ар бир сөз түркүмүнө маани беришибиз керек экен. Ошондо гана биз жакшынакай сүйлөм түзө алат экенбиз. Мен жөн гана мына 1-2 гана мисалды алдым силерге, мисал болсун. Ошол себептен заттын атын билдирген сөздөр дагы сүйлөмдүн ичинде аябагандай чоң орунду ээлейт экен. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма алабыз. Заттын атын билдире турган сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзөбүз балдар. Түшүнүктүү болуш керек. Сүйлөм түзгөндө заттын атын билдирген сүйлөмдөрдү түзүп келебиз. Ошо менен саламатта калгыла, сагыбыз. Жыйынтык.